Assalamu alaikum ustaz. Витр намазында кунут дубасын окуганды унутуп калып, рүкүгө кетип калсаң, кайра баштан окуш керекпи? Жок, кайра баштан окуган кереги жок. Витр важип эле. Болсо витр окуган дуасы важип болчу. Ошону таштап кеткениңиздин себебинен сиздин мойнуңузда жаңылыш саждасы важип болот. Саждая сахв деп коебуз, Аны иншалла отура бересиз, кайра кайталагандын кереги жок. Отуруп ат-тахият окугандан кийин оң жакка салам бересиз дагы 2 сажда кыласыз. Кайра отурасыз, ат-тахият, салават, дуа, анан оң солго салам берип чыгып кетесиз. Кайра кайталагандын кереги жок. Менин үй бүлө Москвада, жумушум базарда, Москвада. Ипотекага үй алгам. Шариятта кандай болуп калат? Кеңири айтып коесузбу? Москвада жакшы эле ипотека. Ала бересиздер иншалла. Алла таалам жардам берсин иншалла. Устаз, жакында гана хижра кылдым бул жерге. Кандай жумуш кылуу керек? Сураганым себеби амалга убакыт табуу үчүн. Рахмат. Мусулман баласы ким Алланы разы кылам? Алхамдулилля. Дүйнөнүн бактысы, кабырдын, ахиреттин бактысын каалаган адамдар биринчи амалга убактысын бөлүп, ашканын дүйнөгө бөлөт. Биринчи дүйнөгө бөлүп, калдыгын динге бөлбөйт. Биринчи динге бөлүп, угуп туруңуз. Жакшы угуп алыңыз. Бул жерде эки түрлүү нерсе бар. Биринчи дүйнөгө основной убакытты токтоп тур деп дүйнөгө берип, калдыгын динге бересизби, же негизгиси динге берип, калдыгын дүйнөгө бересизби? Ушул жерде чечип албайлыбы? Мусулман адам биринчи динин карайт. Аны дүйнөнү таштап кой деген жери жок. Дүйнөнү кылабыз. Бирок динден убакыт бошогондон кийин кылабыз. Мындай эмес. Биз дүйнөнү кылабыз, дүйнөдөн убакыт бошосо динди кылабыз. Бошобойт да, сен каяктан бошосуң? Дүйнөдөн шайтан качан бошотот эле? Дүйнө эч качан бошотпойт ал. Болсо ошон үчүн бунун калдыгын берген ал жакшы эмес. Мейли динге азыраак бериңиз, көбүрөөк дүйнөгө бериңиз. Бирок динди негиз кылыңыз дагы, анан бул жакка бериңиз. Мына сиздин Алланын алдында кадырыңыз бар. Алланын алдында кадырыңыз бар. Түбөлүктүү дүйнө ахиреттин бактысыга сизге келген биринчи динге маани бериңиз. Анын калгындыктары убакыт болот мейли. Дүйнөгө 8 саат берин, 9 саат берин, 10 саат берин. Ким кой деп атат? Бирок токто, биринчи буну кабырган. Ошо сыңарындай сизди карап туруп, биринчи амалыңызды караңыз. Кур'ан окуй турган, зикириңиз, дуаңыз, мечитке убакыт бөлүңүз, илимге алыңыз, жана башка иншалла карап туруп, мени калгандарын дүйнөгө берип, биякта карап көрүң, адал иште олтура. Манжадда важада, мээнет кылган сөзсүз табат. Алхамдулилля, бүгүн Кыргызстанда Алла таалам ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Гыбыр эткен жан эч качан ачка калбайт. Өтө эле ач көз болбой, алхамдулилля, Кудайга шүгүр, арамга умтулбай, арам көп, арам тез тияк бияка чыгар. Анан көрө кичине мээнет менен эле берип турсак, Алла таалам берекесин берсин иншалла. Мен айылда бир тууган эжем менен жана 2 бир тууган инилерим менен жашайм. Үйлөнсөм, аялым таквачылыкта, кантип инилерим менен жашаш керек болот. Үй 2 кабат. Караңыз эми, фаттакулла мастатаатум, күчүңөрдүн жетишиңерче күнөөлөрдөн сактангыла деген Алла таалам буйругу бар. Өзгөчө инилериңиз эгерде бойго жеткен болсо, мисалы бир үйдө болсо, бөлмөлөр өзүнчө, кирип чыккан тияк бияк, сиз менен болсун бир жака барсаңыз, келсеңиз, тияк бияк немелерден. Азыр фитнанын доору туугандар. Коомчулукта кээ бир суроолорду мен окубай эле коем да. Ошолорго өзүнө эле жооп берем. Мына ал жакта анча-мынчалар немелер келип калганда. Аксыр адамды акыл аңтарыла турган окуялар болот. Ошонун баарын шарият алдына ала, жөндөн жөн эле, махрам деген ким менен учурашса болот, ким менен учурашса болбойт. Ким менен кандай баардыгын бекер айткан эмес. Биз урра деп эле зына боло берет экен, мындай боло берет экен деп кете бербе. Шайтан ушундай бир тамырыңан кармайт, ахиретиң күйгүзүп салат. Ошон Кудайым баарыбызды сактасын. Ошон үчүн мен айтып аткан нерселер баардыгын алхамдулилля этият өз жолунда алып келиш керек. Куранда же тарыхта дааватчы энелер болду беле? Кыздар үчүн дин жеткирүүнүн жолдору кандай?
Allahu akbar. Kur'an'da Maryam enebizdi aytadi. Özü Kur'an'da ayaldardın atı atalбайт. Erkeklerin atı atıladi. Ayaldардыкы даже аты дагы сатыр. Атын дагы жашыра турган. Атын дагы жашыра турган. Аты. Затын айтпай эле турам. Жөнөкөй нерсе эмес. Алла субханаху ва тааля зикир кылган жок. Мариям эне зикир кылды. Эмне үчүн? Алла Таалага жала жабышты бул аялы деп. Христиандар эмне кылды? Аялы бар деп. Лам яттахи сахибата. Канча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анда, аятта, хадистерде Алла Таала аял карманган эмес, анын аялы жок дейт. Баласы дагы жок, атасы дагы жок Алла Тааланын. Ошон үчүн бул жала айтылгандан Мариям энебиздин атын атады. Бул Мариям, бул Иса пайгамбардын апасы, Имрандын кызы, бул махлук, жаралган. Бул жаратуучунун аялы эмес. Ошону ачык айтканга туура келип, Мариям энебизди ачыктап койгон. Андан башка Фираундун аялы. Имраа деп эле келет да эми. Карасаңыз Кур'ан-ы Каримде Ниса, Имраа болбосо аялдар жөнүндө сүрө бар. Мариям энебиз боюнча өзүнчө сүрө бар. Сурат Ниса дейт, аялдар боюнча сүрө. Сүрө бар, сүрө түшкөн Алла Таала. Өкүмдөр тийген бардыгы. Азыр айтып атканым мына немеден. Фираундун аялын айтат мында. Имрат Фираундун аялы. Кандай деген? Ошондой эле бузулган Нух пайгамбардын аялы менен Имраату Лут пайгамбардын ал мисалын Алла келтирет буларды. Бирок аял деп эле айтат. Атын айтпайт Алла Таала. Алардынчы? Мына ушу Фираундун аялы Асия энебиз. Аллаху акбар. Кандай болгон ал? Кандай чакырган? Кандай машаалла? Данышман, кандай эстүү? Ошондой эле мына Шуайб пайгамбардын эки кызы. Муса пайгамбардын улуусу, кичүүсү айтылынбайт, кандай болосо Муса пайгамбардын аялы. Кызын берген да бирөөсүнө. Булардан. Эми эгерде биздин динибиз эң акыркы дин, кыямат күнгө чейин кала турган дин. Кур'анда же тарыхта даватчы энелер болду беле дейсизби? Биринчи даватчы аял болгон. Ал ким? Хадиче энебиз. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туугандар Меккеде жашап турганда эч кимди алдаган эмес. Эч ким аманатына кыянат кылган эмес. Кичинекей кезинде эле пакиза өтө улуу кулк мүнөздүү. Табияты ушундай бир адамгерчиликтүү. Бутпарастыктан жиркенген. Ошон үчүн нур тоосуна чыгып кетип калат эле. Жиркенип, кыжалат болуп, адамдар сөлөкөткө буттарга сыйынгандан. Лат, Узза деген бар эле, алар эң чоң буттары. Кичинекейлери толтура. Хира үңкүрүнө чыгып кетет эле. Күндөрдүн биринде тияктан анан Жабраил периште келип атпайбы? Окуяны көбөйтүрсөм сол суроолор калып кетет да. Кыска айтайын, Хадиче энебизге келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне болгонун кабар бергенде, Хадиче энебиз биринчи пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөргөн. Пайгамбарыбыз айткан, мен корктум, жаным чыгып кетеби дедим. Ушундай чоң жоопкерчиликтен корктум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хадиче энебиз айтты, ширигип келген да. Замилуни, дассируни деп, мени ушундай эмеге көрпөгө ороп коюңуз депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга айткан, жок, сиз өзүңүздүн жаныңыздан корко турган эмне? Калла. Алла Таала сизди эч качан кор кылбайт, эч качан сизди кыжалат кылбайт. Сиз туганчылык мамилени бекем кармаган адамсыз. Мынакей. Мейман доссуз. Кесиби жокко кесип таап берген. Колуна мүмкүнчүлүктөр чектелген жоопкерчилигин алган. Акыйкат жолдо кайга баткандарга жардам берген адамсыз сиз. Хадиче энебиз биринчи калиманы айтып, биринчи даават берген. Эң биринчи исламды кабыл алган Хадиче энебиз. Кээ бир уламалар айтат, аялдардан Хадиче энебиз, эркектерден Абу Бакыр, балдардан болсо Али разияллаху анху, кулдардан Зайд разияллаху анху исламды кабыл алган деп. Пайгамбарыбыз ушу Умму Жамил энебиз
Хадиче энебиз эң биринчи даават бергенде ушу Умму Жамилге берген да. Умму Жамил бул Умар разияллаху анхунун карындашы болот. Ошо исламды кабыл алган. Ал аркылуу Умар разияллаху анху кабыл алган. 4 халифа Абу Бакр, Умар, Усман, Али. 4-өнүн 2 аялдардын дааватынан кабыл алган. Усман разияллаху анху дагы, макулбу? Умар разияллаху анху дагы. Демек 2 халифанын бардык ибадаты, бардык дааваты, бардык халифатчылыгы, бардык жакшылыгы, өмүр бою ушундай бүткүл aalам ислам таркаткандын бардыгы 2 аялдын соогуна кетет да. Хадиче энебиз кандай деген болот? Хадиче энебиз өзү бар даават кылган неме кылган. Азыр мисалы эми айтат эми кандай ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубай Хадиче энебиз барып даават берген. Азыр мисалы аялдар мындай үймө-үй кыдырбайт, көчөгө чыкпайт. Сеп ал парданын өкүмү түшкөндөн мурда болчу да. Экинчиси ал убакта фитна азыркындай мына зынакорлук, азыркындай ачылган, чачылган фитна жок эле да. Ошон үчүн Хадиче энебиз барган. Кандай болгон чакта да. Анан мына жерге кыздарга жеткирүү үчүн дагы мына мотивациямды карап тур. Караңыздар. Куранда Алла Таала айтат: "Имандуу эркектер жана имандуу аялдар, бири-бирин колдоочулар, жакшылыкка чакыруучулар, жамандыктан кайтаруучулар булар. Жакшылыкка чакырышат, жамандыктан кайтарышат." Имандуу эркектер жана аялдар булар. Жөнөкөй нерсе эмес. Эркектин мойнунда эле дин жеткирүү эмес, аялдардын мойнунда дагы дин жеткирүү бар. Менин досторум намаз окубайт, окушпайт дейт. Бирок баарынын үйү бизнес унаалары бар. Кээ бирлери чет өлкөдө иштеп буттарына турушкан. Анан мен ойлоно берем. Эмнеге мындай? Мен намаз окуймун алхамдулилла, бирок үй уна жок. Сура туура эмес болсо кечирим сураймын. Дух жана мотивация берип коесузбу? Чоң рахмат. Кимге Алла Таалам Кур'андын аятын берсе, же Кур'андын машаалла бардыгын берсе, анан ал башка бирөөгө берилген дүнүйөгө охо мага караганда тигиге көп берилиптир десе, Кур'анды кадырлабаганга барабар. Туугандар, мындай өтө оор окуялар бул. Ал машине, үй, уна деген чепуха. Миллион заводу бар болбойбу? Siz эгерде алхамдулилла имандуу болсоңуз, сиздин бир Кураныңыздын, бир аятынын, бир тамгасына тең келбейт. Бир саждаңызга тең келбейт. Чо? Алхамдулилла биз башкаларды андай эме кылбайбыз. Бирок башкалардын байлыгы бүткүл дүйнөнүн байлыгы. Бүткүл дүйнөнүн байлыгы. Мен бир субханаллахга жетпейт. Бир алхамдулиллага жетпейт. Бир Аллаху акбарга жетпейт. Бир саждага жетпейт. Dünya ne? Eğer de dünya ошончолук болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берет эле. Пайгамбар жашаса кандай болгон эле? Кайсы машина, кайсы уна, кайсы үй кандай болгон? Адамзаттын мырзасы, адамзаттын эң улуусу, бактылуусу кандай болгон? Ошон үчүн иншалла биз сыпатты алдыга жылайлы. Ибадатта, адамгерчиликте калган рызык Алла Таала берет ал. Ар бир нерсенин сурагы бар өзүнө жараша. Андай кылып, мисалы, досторуңуз, туугандарыңыз, машина үй айдап, о дерсе, аларга суктана турган шилекейди куя турган нерсе эмес ал. Аларга эгерде динге келип калса, мо жакшы, динге келбесе аларга райымдуулук кылыш керек ага. Таң калбага, аларга наоборот, кандай болот деп. Аларга бооруш керек. Динге келүүсүнө. Мен өзүм Бишкекте иштейм. Ата-энем, байкелерим баары айылда. Мындай суроо бар эле. Апам деменция оорусуна кабыл болуп калды. Барган сайын эс тутуму начарлоодо. Муну көрүп менин жүрөгүм ооруйт. 2-3 жерге көрсөттүк. Бирок жакшы натыйжа болгон жок. Апама кантип кызмат кылам? Дегеле апам эмне кылса болот? Эгер баары эстен чыгып калса, намаздары жана парыздары кандай болот? Эми каарылык да туган. Дарылаганга толук аракет кылыш керек, дуа кылыш керек. Доктурларга көрсөтүп, дем салдыртып, дагы эле болбой атса жалат болбоңуз өтө эле. Алла Тааладан каарылык.
эгер эс тутум совсем чыгып калса, намаз ал кечиримдүүлүгү. Алла субханаху ва таала орunu берген, Алла субханаху ва таала ошол дартты берип шипасын да бере турган өзү. Эгер эс тутуму кетип кала турган болсо, намаз сакыт болот. Мындайча айтканда, намаз моюнда фарыз болбойт ал. Алла таала дагы билет аны. Боорукер, данышман зат. Assalamu alaikum устаз, кандай? Жакшы. Даваттын тартиби кандай болот? Даваттын тартиби Куран айткандай болот. Угуңуз. Дават, ta'lim va ta'allum, zikr va ibadat, kızmat. Ушул төртөө Курандын түшүшүнүн тартиби. Пайгамбарыбыз өзүнүн малын, жанын сарптагандын тартиби ушул. Сахабалар тарбия кылганда пайгамбарыбыздын гамы да ушул тартиппен түшкөн. Биринчи Курандагы даваттын аяттары түшкөн. Икра, оку деди, бирок пайгамбарыбыз окуган жок. Пайгамбарчылык берилди, бирок пайгамбарыбыз дават кылган жок. 2,5-3 жылдан кийин анан Муддассир түшкөн, анан даватты баштаган. Ачем болгон эмес да. Биринчи Алла Тааланын жарататын, кудретинин аяттары, ааламдагы пайгамбарлардын окуялары дават. Андан кийин анан таалимдик. Андан кийин зикир ибадатка байланыштуу. Анан кызмат кандай? Сулук маал махлукат, махлуктарга пайда берүү маселесин. Assalamu alaikum устаз. Махырды сөзсүз берүү керекпи? Сөзсүз берүү керек. Şu kүйөөсүнүн мойнунда, ата энесинин мойнунда эмес, күйөөсүнүн мойнунда фарз. Кимге? Аялга берүү фарз, башкаларга эмес. Билип алың. Кабыл алдым деген киши, никени кабыл алдым деген киши. Ошонун мойнунда махыр берүү важип болот. Кимге? Кимди кабыл алып атасың никеге? Ошого. Ага бергенден кийин ал алып алып, кайрасаңа береби, атасына береби, апасына береби, досуна береби, өзү жейби, ал өзүнүн ыктыярында. Бирок ушул момент мына жакшы түшүнүп алыш керек. Ким берет, ким алат? Ким берет, ким алат? Кимдин мойну? Кийинкисин ары кете берет. Assalamu alaikum. Калайсыз устаз? Тавакелдин акыйкаты не? Ол кандай болады? Алла разы болсун сизден. Алла барыбыздан разы болсун. Тавакелдин акыйкаты. Тавакел деп ишин Аллага тапшыруу, Аллага бекем ишенимде болуу. Ошол эле кезде угуп туруңуз. Ошол эле кезде аспаптарды тандоо. Ага таянбоо. Тандоо бөлөк, таянбоо бөлөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Төөнү байлап туруп, таваккел кыла бер" дейт. Бул жерден биз билдик. Бардык иштерди алхамдулилля аспапты тандоо боюнча, ооруп атса дары боюнча, сапарга бара турган болсо унаа боюнча, суук болсо кийим боюнча, бала чакалы болсо аялга үйлөнүү боюнча, урсак ачкан болсо тамак жөө боюнча, кандай гана иштери болбосун, аспаптарды, нерселерди тандоо, бирок ага таянбоо. Таваккелдин акыйкаты мына. Бекем ыйман келтирүү. Берүүчү дагы, бербөөчү да Алла өзү деп. Берүүчү да, бербөөчү Алла субханаху ва таала. Пайгамбарыбыздын өзү мутаваккил аты. Аллага таваккел кылуучу, Аллага таянуучу, ишин Аллага тапшыруучу деген сөз. Бирок ошол кезде бул ушул маани мыналардын баарын ыргытып берип, паспорт ыргытып, визасы менен ыргытып берип, Аллага таваккел кылып ажага жөнөй турган андай эмес. Алла бергендерди алхамдулилlah иштеш керек. Бу дарыңдан ыргытнар деп. Жок. Дарыны колдонуңуз таксыр. Колдонуңуз. Бирок ошодо шифа деп андай ишенбеңиз ал. Ал дары. Биз аптекага барганда эмне деп сурайбыз? Дары барбы дейбизби, же шифа барбы дейбизби? Чын айткыла да. Я. Кыргыз туура сүйлөгөн. Дары барбы деген да, шифаны Алла берет. Дары барбы, жок барды айтат эми ал. Бирок шифаны Алла берет. Биз туура сүйлөп келатабыз. Ошондой сүйлөш керек. Түшүнөсүзбү? Ибрахим алейхиссалам айтат: "Фа иза маридту фа хуа яшфин." Аллах, Куран. Ооруп калсам, Алла мага шифа берет дейт. Караңыздар, пархез деп коебуз.
Диета. Туғандар, дарылану сүннет. Пархез, диета важип болады. Алланың өкімісіз шифаны. Алла Тааланың өкімісіз шифа болмайды. Өкімісіз шифа болмайды. Бұл фарыз. Ушундай ишени фарыз. Алымдар айтышат да. Ошон үчүн иншалла карап, туғандар мыналары тәуеккилдин акыйкаты. Менин суроом узагыраак. Устаз, мен 25 жаштамын. Аллахка шүгүр, айылда үйүбүз бар. Бирок туруктуу жумушу жок. Үйлөнсөмбү же туруктуу жумуш таап, анан үйлөнүшүм керекпи? Жалкоолуктун кантип жеңсе болот устаз? Эми үйлөнүү маселени караңыз. Эгерде жумуш таап туруп үйлөнсөңүз, жакшыраак болот гайра. Кичине кыскасы, үйлөнгөндөн кийин азыр өзүңүздүн башыңызды багып, карап жүргөн болсоңуз, үйлөнсөңүз, да бир прицеп кошулат да. Сиз азыр өзүңүз паровоз, өзүңүздү өзүңүз тарта аласызбы? Аны карап көрүң да, өзүн өзү тарта албаса, башка бирөөнү кантип тартат анан? Устаздар айтат эле, субханалла, намаз дейт эле ошо. Аллаху акбар. Намаз ушундай амал дейт эле да. Намаз да адам баласы жакшы неме кылса, бардыгын тарта алат дейт да. Бардык өкүмдөрдүчү. Намаз окуган адам иншалла Кудай кааласа. Жалкоолуктан биринчи пана тилеш керек. Алладан сураш керек. Я Алла, мени жалкоолуктан сакта. Кайра сураш керек. Пайгамбарыбыз күн сайын эртең менен кечинде сурайт эле. Жалкоолуктан сакта. Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касал. Касал деген ушу жалкоолук да. Менде суроом бар болчу. Көптөн баштап келбей жатты мени. Баштап келбей. Сиздин көптөн чотомда түшүнүксүз жазып коюпсуз да. Почерким, өзүңүздөр жазган экен. Почерким жаман болгондугуна карабастан сизге жазууну туура көрдүм. Акыркысында окуй алдым. Акча сайыбынан. Болчу көптөн баштап келбей жаттым эле сиздин сабагыңызга. Менин досторум бар. Топ oyun ойношот. Бирок акча сайышат. Ошол сайып ойногон oyun кандай болуп калат? Ошол тапкан акчалары мен айтамын, досум, бул болбойт деп. Бирок угушпайт. Мен эмне кылсам болот? Айтсам, биз оюнду кызытыш үчүн гана дейт. Жок, акча сайып ойногон эми арам ал. Оюнду жөн деле кызыта берсе болот. Ким жеңилсе, давай көтөрмөй 20-дан. Же болбосо бизде мурда ойнойт элек, мен башка. Оюн кызыгып толтура эле ал. Давай неме кылып тур. Мотивация да, ким жеңилет, все, 20-дан отжимание. Кеттиңе жакшы эле ал, эмне ал? Эч кандай немеси жок ал. Кичине бир күн наказание кыйнала турган. Сөзсүз акча сайыш керек. Ата-энем менен чогуу турам. Үйлөнгөнүмө 2 жыл болду. Келинчегим өзүнчө жашайлы деп үйлөнгөндөн бери айтып бүтпөй койду. Bir inim var 7 yaşta, ortada karındaş, 1 yaştagы kızım var. Bölünöйүн desem ata-enem karşı, namaz okuşat, uruş talaş yok. Üy bülöbüz menen barыбыз namaz okuyubuz. Azır ayalım ata-enesinde, Peygamberimiz ayaldары менен сүйлөшпөй койгондой, мен да bir az vakit tarbiyat üçün сүйлөшпөй койсом болобу? Allah razı olsun. Sunuşunuz kanday bölünüp жашайлыбы? Жок, бөлүнүп жашабагыла. Ата-энеңердин алхамдулилlah береке бар. Аялыңызга жакшы түшүндүрүңүз ал. Алхамдулилlah өзүнчө бир бөлмөсү барбы? Болду. Анда иншалла ата-эне менен жакшынакай жашагыла. Кичине кызмат кылып, сооп табасыз. Адамдар сооп таппай жүрүшөт. Силер сооптон качан ийдиңиздер го? Туура. Иншалла мына соопторду алыш керек. Чогуу эле жашап, акырын түшүндүрүп, бирок ишти чогуу кылгыла. Бардык ишти эле келинге жүктөп койбогула. Жардам берип, көңүлүн көтөрүп, үйдө чогуу таалим кылып тургула, намаз окуйт экенсиңер. Укмуш болот. Tamam, biz sizdi Allah için жақсы көрөбүз. Allah razı olsun. Жақында атам күтпөгөн жерден ооруп калды. Жүрөк оорусу менен чоң операция болду. Бутунан тамыр алып, жүрөгүндөгү тамырга улады. 2 ай больницада жатып чыкты. Азыркы учурда абалы Аллага шүгүр жакшы. Жакшы болуп келатат. Аллага разыбыз. Врачтар айтты, атаңарды шаарда
карагыла деди. Себеби Бишкектин абасы жеңил болгондуктан өзүнө келүүсүнө жеңил болот дейт. Бишкек шаарында жашай турган үйүбүз жок болгондуктан үй алууга мажбур болуп атабыз. Дамылам Бакай банктан исламский принцип менен рассрочкага үй алса болот дейт. Сиз ошону билесизби, алсак болобу? Байкем экөөбүз ынтымакташып ата-энебизге үй алып берсекпи деп атабыз. Дамылам бизге насаат айтыңызчы, муктаж масаатка айтыңыз. Биз муктажбыз, ата-энеге кандай кызмат кылабыз? Биздин бейишибиз ата-энебиз турабы, турбайбы? Кандай амал кылабыз? Алхамдулилла, жакшы кызмат кылып атсыңар, Алла ыраазы болсун. Бишкектен карап көрөлү эми. Эгерде үйгө күчүңөр жетпесе, кичине квартира алып турса деле болот. Четирегинден жакшы эле. Эгерде үй азыр айтып атсаңар, Бакай банкты мен билбедим, чындап айтсам. Эко исламдык банкты билем. Эгер бардыгы бирдей боло турган болсо, ошону карасаңар болот, ана карап. Эми өзүңөрдүн ыктыярыңарда, ал жерде бирок Бакай банкты мен билбедим. Мен күйөөмдөн кеч болгондо саат 12:01 өткөндө каяктасың, качан келесиң деп сурасам, ызы-чуу чыгарып жатат. Ар дайым сурасам бир жөн же аялы күйөөсүн, ар дайым сурасам бир жөн же аялы күйөөсүн эч сурабаш керекпи? Түн болсо дагы. Жоогуңузду абдан күтөм, Алла ыраазы болсун сизден. Жок, сураш керек. Уюң жоголуп кетсе деле сурайсың го. Туурабы? Коюң жок болсо, кой кайда деп сурайсың да. Аны эркектер, эгерде аялыңар сурап койсо, шүгүр десең, вообще сурабай койсоң эмне кыласың? Кызык кээ бир эркектер. Сурайт да, эмне сурайт аны? 12:01 эмне кылып жүрөсүң сен аны? Жо чында. Же диний илимиң болбосо, же диний бир даватта же таалимде болбосо, андай кылбаш керек да. Үй бүлөлүсүңбү? Иш жок. Алхамдулилла, ошончо багымдатка тура албайсың. Бар эртерээк уктап, эртерээк туруп, үйгө да убакыт берди. Жаман нерсе айткан жокко. Şu maşallah үйдүн бактысы үчүн бала чака чогуу тамак ичели деп. Кээ бир эми кээде мисалы диний өтө зарылчак болуп калат. Же сиздиндер кээде бир жолугушуңуз болуп калат. Эң айтайынбы? Жолугушунун баарын күндүзү кылыңыз. Мисалы кечке өтө боло турган болсо, шамдан куптанга чейин бир аз убакыт менен, куптандан кийин болду. Өзү сүйлөшүү жакшы эмес, биздин мазхабта макруh өзү. Вообще болбойт өзүчү. Бир гана ошо диний Кур'ан тиякты илим менен боло турган болсо, алардыкы бөлөк ана. Ошончо сурап кое турган болсо, ага сүйүнүш керек, андай кылбаш керек асылда. Кокусап кырсытап калдыбы, бир нерсе болуп калдыбы деп, аял сурайт да, эмне болуп калды деп. Жалгыз бой аялдар жөнүндө маселе айтып бересизби? Коомдо алимент албай, балдарын баккан энелер көбөйдү. Аталар жоопкерчиликти сезбей калды. Азамы? Амин. Роббана атина фид дунья хасана.